пайгамбарыбыз айтат: "Иннака лан тунфиqa нафaqatan", сен кандай бир акчаны сарптаган болсоң Алла Таала жолунда, кандай нафака сарптап алсаң Алла Тааланын жолунда, Алла Таала сага соопту берет дейт. Пайгамбар айтат: "Керек болсо" дейт, "аялыңдын оозуна бир кашык тамакты алып оозуна салып койсоң, Алла үчүн ошого дагы Алла Таала сооп берет" дейт. Болгону ниет эмне болуш керек? Туура болуш керек. Ошол тамакты салып атканыңызда айланаңызда балдарыңыз отурат, алар көрөт. Демек атамды, апамды сыйлашым керек экен дейт. Мына мен апаңарды сыйлап атам, силер дагы апаңарды сыйлагыла деген, аял затын сыйлагыла деген эркек адамдын балдарына болгон тарбиясы. Се жаш бала уязда көргөнүн ушканда аткарат дейт. Ошондуктан биз бул нерселерди дагы ошо балдарга нафака бергенде, аларды тарбиялап атканда бардыгында биз эмне кылышыбыз керек? Ниетти оңдошубуз керек. Тилекке каршы кээде угуп калабыз, үй бүлөсүн таштагандарды, аялын карабагандарды, зордук зомбулук кылгандарды аябай угуп калабыз. Ал каяктан чыгып атат? Демек жоопкерчилик жок. Же иманы, же тарбиясы, кыскасы кемчилик бар деген сөз.